Саламатсыңарбы, балдар? Азыр биз математика сабагынан 4-чейректеги 15-сабагыбызды баштайбыз. Биздин бүгүнкү өтө турган темабыз туюнтмадагы амалдарды аткаруу тартиби. Бүгүн сабакта туюнтмаларды аткаруу тартибин тактап, түшүндүрүп иштейбиз. Эрежеси менен таанышабыз. Эми балдар, мисалдарды чыгаруу тартибин түшүндүрүп иштейбиз. Бизге эки амалдуу кашаалуу туюнтма берилди. Демек, кашаалуу туюнтма болсо, биз балдар дайыма кашаанын ичин биринчи иштеп алабыз. Биринчи кашаанын ичин иштейбиз, анан кашаанын сыртындагы амалды аткарабыз. Кийинки туюнтмада бул жерде бизге эки кашаалуу туюнтма берилген. Эгерде туюнтмада эки кашаа болсо, анда биз солдон оңго кашааларды ирети менен аткарып, андан кийин кашаанын сыртындагы амалды иштейбиз. Ошондо биз солдон оңго биринчи амал, биринчи кашаадагы амал кетет, экинчи болсо экинчи кашаанын ичиндеги амал аткарылат. Андан кийин кашаанын сыртындагы амал иштелет. Кийинки туюнтмага көңүл бурабыз. Бул жерде бир кашаалуу татаал туюнтма берилген. Бул жерде дагы биз жогорудагы эрежелерге ылайык биринчи кашаанын ичин иштейбиз, андан кийин кашаанын сыртын иштейбиз. Кийинки туюнтмага көңүл буралы. Бул жерде дагы эле эки кашаалуу туюнтма берилген. Эгерде туюнтмада эки кашаа болсо, кашаанын ичиндеги туюнтмаларды солдон оңго карай иштейбиз. Башкача айтканда, биринчи солдон оңго турган кашаанын ичин биринчи иштейбиз, андан кийин экинчи кашаанын ичин иштейбиз, анан кашаанын сыртындагы амалды иштейбиз. Эми окуу китебиндеги 999 номердеги мисалдардагы амалдарды аткаруу тартибин тактоо менен иштешибиз керек. Бул жерде өзүңөр көрүп тургандай эле кашаасыз туюнтмалар берилген. Эгерде жалаң кашаасыз туюнтмалар берилсе, жана алар же кемитүү, же болбосо кемитүү менен кошуу, же болбосо жалаң кошуу, же болбосо кошуу жана кемитүү амалдары гана болсо, анда амалдар солдон оңго ирети менен аткарылат. Ошондо солдон оңго биринчи амал, экинчи амал деп белгилеп жазып иштей беребиз. Балдар, математикада ушундай эреже бар. Жалаң кошуу же кемитүү же болбосо эки амал тең катышкан кашааларсыз туюнтмаларда амалдар солдон оңго карай берилген тартипте аткарылат. Башкача айтканда, солдон оңго карай ирети менен аткарабыз. Азыр болсо 1001 геометриялык маселеге көңүл бурабыз. Жактары 12 см 6 мм болгон 5 бурчтуктун периметри эмнеге барабар дейт. Бул жерде балдар бизге 5 бурчтук берилген. 5 бурчтуктун бардык жактары бирдей 12 см 6 мм экен. Демек, биз А тамгасы менен белгилеп 12 см 6 мм деп жагын жазабыз. Жана силер аткарганда дароо майдалап кичине чембирдикке өткөрүп алышыңар керек. Эми бизге бул жерде периметр белгисиз. Эми бул фигуранын 5 жагы барабар болгондуктан биз P барабар А көбөйтүлгөн 5 деген формулага салып периметрин табабыз. Же болбосо Аны 5 жолу кошуп койсок, периметри келип чыгат. Эми болсо окуу китебиндеги 1002 маселеге көңүл бургула. Түстүү карандаш салынган 3 кутунун наркы 75 сом 72 тыйын. Башкача айтканда, 3 кутунун баасы биригип 75 сом 72 тыйын экен. Ушундай 5 куту карандаштын наркы канча болот деп
суроо коюп атат. Анда демек 3 кутунун баасы биригип 75 сом 72 тыйын болсо, демек биз ар бир кутунун баасын таап алышыбыз керек. Эгерде 3-өө биригип 75 сом 72 тыйын болсо, демек биз ушул эле акчаны 3кө бөлүшүбүз керек. Анан бир кутунун баасын таап алып, андан кийин ушундай 5 куту карандаштын наркын табабыз. Биз бүгүн балдар сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүн биз татаал туюнтмалардагы амалдарды аткаруу тартиби боюнча билимдерибизди бышыктадык. Ага карата мисалдарды иштедик. Эми силерге үйгө тапшырма. Окуу китебиндеги 1003 мисалдагы берилген татаал туюнтмаларды амалдардын аткаруу тартибин белгилеп, астына айрым-айрым иштейсиңер. Сөзсүз силер жогоруда биз кайталап кеткен эрежелерге таянып иштешиңер керек. Анда эмесе биз сабагыбызды аяктайлы. Эмки сабакта жолугушканча саламатта болгула.